Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр эң кызыктуу жумуктарды айтып берейин. Койчу менен жылан. Бир жолу өзөндүн жээгиндеги бадалдан өрт чыкты. Жакын жерде коюн жайып жүргөн койчу өрттү көрөт да жүгүрүп келип өчүрө баштайт. Чатырап күч алган кыпкызыл жалындын ортосунда калган жыланды көзү чалат. Жылан адамча сүйлөп: "Мени өрттөн сактап кала көр. Экөөбүз дос бололу", дейт жалдырап. Койчуга жылаандан дост күтүп деле кереги жок болчу. Бирок жандуу немеге боору ачыды. Ача таягынын башына торбосын илип, жыланга сунду эле жылан торбонун ичине түшөп, койчу жыланды аман алып калды. Жылан сыртка сойлоп чыгып, койчунун денесине оролуп: "Азыр мен сени чагамын", деди. "Эй, эмне үчүн чагасың? Мен сени ажалдан алып калсам, эми сен жакшылыкка жамандык жасайсыңбы?" деди койчу кыжыры келип. "Ооба", деди жылан. "Бул дүйнөдө жакшылыкка дайым жамандык менен жооп берет. Ушуну билбейсиңби?" "Андай болушу мүмкүн эмес. Кел сурап көрөлү башкалардан", деди койчу жалынган үн менен. "Эгерде сен айткандай жакшылыкка жамандык менен жооп берет десе, анда мага чала болот, жеңилип беремин", деди койчу. Экөө келип, талаштарын койдон сурашты эле ал: "Мен адамга жүн берем. Ал жүндөн кездеме токуйт, килем токуйт, сүтүмөн айран быштак жасашат. Анан буларга рахмат айтмак тургай, кайра мени союп, этимди жеп алышат. Адамдар жакшылыкка жамандык менен жооп берип атышпайбы?" деди боюн силкип. "Ана, көрдүңбү? Айтканым келдиби?" деп жылан сүйүнүп кетти. "Эми сени чагамын." Токто, кел, дагы бирөөлөрдөн сурап көрөлү", деп жалбарып айтты да, экөө ээрчишип өгүзгө келишти. Өгүз тиги экөөнүн талашын угуп отуруп: "Мен адамдардын жерин соколоп айдаймын, жүктөрүн ташыймын. Адам мага ыраазы болгондун ордуна соп камчы менен теримди айра чабат. Каарыганда жем, чөп бермек тургай, талаага кууп салат. Тигине тетиг уй адамга канча сүт берет. Сүтүнөн айран, курут, быштак жасайт. Май, каймак алышат. Уй адамдарга оокаттарын бүт берет. Анан бир күнү уйду союшат да жеп алышат. Силер кайдагы жакшылыкты айтып жатасыңар?" деди таң калып. Жаныбарлар түгөл бойдон адамды жаман көрүшөт экен. Койчу буга аябай капа болду. Жылан болсо мойнуна оролуп шаштырат. "Кел, күрөө тамырыңан чыгайын. Көпкө кыйналбайсың", деди кышылдап. Сөзүмдү эми бир угуп бакчы", деди койчу жалынып. "Үчүнчү ирет сурап көрөлү. Эгерде анда да ушундай жооп уксак, анда ыйла жок, чага бер." Жолдон эшек жолугуп калат. Экөөнүн талашын угуп, бир паска унчукпай, жылаанды тиктеп турду да: Мен эч нерсе түшүнбөй турамын. Могу тырмактай торбого ушул килейген жылан кантип батсын? Балким бөлөк бир чоң кап менен алмаштырып алсаңар керек. Силердин айтканыңарды адегенде өз көзүм менен көрөйүн. Анан сурооңорго жооп берейин", деди шалпан кулак эшек. Ал эми койчу болсо чындыгын айтып жатам, деп жанталашып түшүндүрүп кирди. Жылан да чын деп улам башын ийкеп коет. Бирок эшек кичинекей торбого жыландын батып кеткенин өзүмдүн көзүм көрмөйүнчө ишенбеймин деп айткандан кайтпай койду. Эшектин көгөрүп туруп алганына ачууланган жылан бир кезде култ этип торбонун ичине кирип кетти. "Ана, айтпадым беле, жылан бүт батып кетпедиби?" деп койчу торбонун оозун ачып, жыланды сыртка чыгармак болду эле эшек: Келесо, оозун бекемдеп байлап салган. Өзүңө балия тилеп, аны сыртка чыгарып эмне кыласың?" деп кыйкырып жиберди. Койчу торбонун оозун жаңы бууп бүткөндө, эшек анын колуна тээп, жерге түшүрүп төрт аяктап тебелеп: "Койчу аке, сен айкөл адамсың. Бирок кимге жакшылык жарашаарын адегенде билип алгын. Кадырыңа жете турганга колуңду бергин. Жакшылыкты билбеген неме сенин кадырыңа түкүрүп сала берет. Сыйга сый, сыр аякка бал деген накыл сөз бекер айтылган эмес", деп жыланды жанчып салды. Урматтуу кичинекей бөбөктөр, ошону менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти.
Salamatта kalgıla.